Мен жаңы ишке кирип жатам. Мага стилдүү иш костюму керек. Казакстандык Мира Макашеванын брендине болгон жогорку суроо талап мына ушундай. Башкалалык айымдар бул кийим дүкөнүнөн качан болбосун кеңсеге же конференция, иштиктүү жолугушууга ылайыктуу кийим табуу мүмкүн экенин жакшы билишет. Алар бул жерден өзүнө стиль менен ыңгайлуулукту жана кесипкөй турпатты камтый алган идеалдуу кийим таба алышаарына ишенишет. Она хочет зайти уверенность. И она уже сама по себе... Биздин кардарлар жашоодо өз ордун тапкан, акылдуу, өзүнө ишенген айымдар. Биз болгону аларга өзүбүздүн кийимдерибиз аркылуу кошумча ишенимдүүлүктү беребиз. Биздин кийимдерибиз өтө ыңгайлуу, аба өткөрүп турат. Аны кийгенде тыкан, таза, кесипкөй жана абройлуу көрүнөсүң. Профессионально, но в то же время ты выглядишь респектабельно. У нас просто... Биздин шымдарыбыз сонно турат. Мындай шымдын үлгүсүн тигүү үчүн 1 жылга жакын убакыт кетирдик. Кесипкөйлөр балким бизди өтө жай иштешет деп айтыш мүмкүн. Бирок биз үчүн кийимди кийген адам өзүн эркин, келишимдүү сезишине маани бердик. Азыр адамдар кийимдин ыңгайлуулугуна көңүл буруп калышты. Шым деген сонун отуруп жарашып турушу керек. Аны кийип туруп күзгүнө караганда мына ушул меники дегендей. Вот это вот моё. Бул брендтин кийимдери эртең мененки 9-дан кечки 6-га чейин тынымсыз иштеген ишкер айымдарга арналган. Ал кеңседеги абаны муздаткыч же жылыткычтар сыяктуу шарттарды эске алып, мунун негизинде кездемелерди дагы тандайт. Вот это вот хлопок. Смотрите, мы очень практично все берете, понимаете? Мына бул таза пахта. Муну алып кийим тигүү ракетаны учуру эмес. Минтип кармап көрүп, карасаңыз бырышып калды. Элестетиңиз, бирөө мындан тигилген көйнөктү кийип үйүнөн чыгып, унага отурганда эле ал минтип бырышып калат. Ошол себептен мен пахта кездемени албайм. Андан көрө полиэстер менен бамбукту тандайм. Мына муну ошондой эле ушалап көрсөм, таптакыр башкача көрүнөт. Кездемени тандаганда ыңгайлуулукту биринчи орунга коебуз. Мисалы, мырзалар же айымдар унаа сатып алганда аны тейлөөгө канча чыгым кетерин ойлонобуз да. Шины там и так далее. Когда мы покупаем одежду, мы об этом не думаем. Вот вы ее одели, что потом с ней дальше будет? Как легко ее стирать? Ал эми кийим сатып алганда аны жууган оңой болобу? Эртеден кечке кийип жүрсөм кандай көрүнөт деп ойлонбойбуз. Эртеден кечке кийип жүрсөң дагы үстүңдөгү кийимиң бырышпай, жапжаңдай болуп турушу керек. Ошондуктан кездемени тандаганда ушуга маани беребиз. Бамбук с полиэстера ведут себя так. Талдоо бул брендтин негизин түзгөн фундаменталдуу принцип болуп саналат. Фэшн компаниянын түзүмү чыгармачылыкка караганда бизнес ыкмага негизделген. Аны негиздөөчү өзүн кийим өндүрүүчү катары эсептейт. Ал кийимди кардарлардын талабы менен базардын муктаждыктарына дал келе турган өз бизнесинин өнүмү катары карайт. Бул максатка жетүү үчүн брендтин командасы кийимдердин жогорку сапатын камсыздоо менен зарыл болгон талдоону жүргүзүүгө даяр тажрыйбалуу кесипкөйлөрдөн куралган. Когда мы делаем план нашей коллекции, биз коллекциябыздын планын түзүп, тандап жатканда жөн эле ушул жакшы, ушуну кошолу дебейбиз. Биринчи кезекте биздин мерчендайзер кайсы кийим жакшы сатылып жатат, кайсынысына суроо талап көп экенин талдап карайт. Вот от этих изделий. И мы говорим, наш мерчендайзер, это товаровед, да, он смотрит на то, что какая категория у нас хорошо продается. Скажем, для нашей компании. Биздин компаниянын көйнөктөрү жакшы өтөт. Ошол себептен көйнөктөрдү көбүрөөк чыгарууга аракет кылабыз. Довольно широкий ассортимент. И мы можем немножко экспериментировать. Мы как раз провели аналитику прошлого сезона. Буквально у нас была 4-дневная... Мерчендайзер менен 4 күн бою отуруп, өткөн сезонду талдап, кайсы жерде кемчиликтер болгонун аныктап чыктык. После этого она нам сказала, где мы провалились, не дособрали выручку. Вот. Какой момент я вам хотела бы показать? Вот, скажем, мы заходим в топы. Почему-то такой огромный ассортимент. Биз үстүбүзгө кие турган майка, кофта сыяктуу кийимдерди аз чыгарып, кардарларыбызга көбүрөөк тандоо сунуш табап турбуз. Талдоонун жыйынтыгында ушуну аныктадык.
Шерстяных изделий должно быть больше для того, чтобы женщина, она, так покупает. Мы покупаем одни брюки, мы покупаем 2 разных топа, свитерочек, маечку, рубашечку, и у нас уже получаются разные образы. Что мы сделали, это мы просели в этом. Мы недостаточно подготовили выбор для нашего клиента. Сатууларды талдоого таянуу менен брендтин дизайнери жаңы коллекцияны жаратууга киришип, кийим үлгүлөрүн иштеп чыга баштайт. Андан кийин бул үлгүлөр конструкторго берилет. Бычууга үлгүлөр даяр болгондо брендтин негиздөөчүсү кездеме шору топчуларын сатып алып, эксперименталдык цехте алгачкы үлгү тигилип чыгат. Кызыгы, компаниянын дизайнери, конструктор жана технологдор аралыктан иштешет экен. Эмгекти уюштуруудагы мындай ийкемдүүлүк өндүрүштөгү чыгымдарды азайтып, мунун аркасында ал брендтин өнүмдөрүнүн наркына таасирин тийгизет. Натыйжада кардар сапаттуу жана стилдүү эле эмес, жеткиликтүү дагы өнүмгө ээ болот. Мы работаем над нашей себестоимостью и Биз өздүк нарктын үстүндө иштеп, мунун аркасында кардарга жеткиликтүү өнүм чыгарып берүүдөбүз. Эгер кызматкерлердин баарын күнү бою кармап айлык төлөй турган болсок, бул кийимдердин өздүк наркына олуттуу таасирин тийгизет. Маалыматтар жоголуп кетпеши үчүн бизде техникалык сүрөттөр үлгүсү, техникалык тапшырмалар, ким качан эмне жасай турганы 25-жылга чейин жылнамада белгиленип жазылган. вот, у нас уже календарь прописан до 25 года. Коллекция даяр болгондо дагы бир маанилүү иш маркетингдик контентти даярдоого кезек келет. Фотосессиялар, социалдык тармактарда жарыялап, жарнамалык кампанияларды уюштуруу брендти илгерилетүүнүн ажырагыс бөлүгү болуп калат. Контентти кесипкөйлүк менен түзүү фэшн брендтин визуалдык бир түрдүүлүгүн калыптандырууда маанилүү роль ойнойт. Бул максаттуу аудиториянын көңүлүн буруп, башкалардан өзгөчөлөнүүгө мүмкүндүк берет. За красивой картинкой стоит. Өзүңүздөр билгендей, кооз картинанын артында чоң эмгек жатат. Мында ар бир деталь маанилүү. Модельди тандоодон тартып, жарык кандай берилет, кайсы кийим менен кайсынысын айкалыштырса болот. Мына ушунун баарына көңүл бурулат. До того, какой будет цвет, какая будет одежда, какое будет сочетание. Модель кыздарды тандоодо дагы нукуралыкка маани беребиз. Кийим өлчөмү анча маанилүү эмес. Биз 42-чи кийим өлчөмүнөн тартып 48-чи өлчөмдү деле тартып түшүрө беребиз. Мен үчүн биздин контент аркылуу иштиктүү кийим абдан ыңгайлуу жана кооз, жарашыктуу болуаларын жеткирүү өтө маанилүү. Яркая и максимально комфортная, удобная и красивая. Динамикалуу мода индустриясында кайтарым байланыш ийгиликтин дагы бир маанилүү бөлүгү. Фэшн бренд үчүн ал кардарлардын муктаждыктары менен табитин түшүнүүгө жардам берүүчү баалуу ресурс болуп саналат. Чынчыл ой-пикирлер кардарлардын талаптарына жооп бере тургандай жаңы коллекцияларга багыт берет. Если вы потом посмотрите, да, у нас наверху студия наша. Үстүңкү кабатта дизайн студиябыз, ылдый жакта болсо дүкөнүбүз жайгашкан. Мен бул жерде отурганда кардарлардын сүйлөшкөндөрүн, биздин кийимдер жөнүндө айткандарын, биздин бренд тууралуу кайдан кантип угуп таап келишкендерин угуп калабыз. Бул чакан лаборатория, муну атайын ак түстө жасаганбыз. Анткени эч кандай визуалдык ызычуусу жок, таптаза болушун каалаганбыз. О нашей одежде и о наших процессах. Жакет, пиджак назовем, да, можно же стилизовать. Пиджакты кыска юбка менен спорттук бут кийим же алып көрүнгөн чокой кийген жаш кызга ылайыктасак болот. Же болбосо муну мен джинсы шым менен айкалыштырып кийсем деле жарашат. Андыктан брендтин максаттуу аудиториясы 20, 30, 40 жаштан тартып кете берет. Менин кызым 21 жашта. Ал бул жерден келип кийинип кете алат. Мен дагы өзүм ушул эле кийимдерди кийсем болот. Бул брендтин кийимдерин кийгенде мен анын уникалдуулугун сезем. Этого бренда, независимо трикотаж это, либо это текстильные какие-то изделия, я чувствую... Анткени ал өтө сапаттуу, эксклюзивдүү жана бул үчүн көп акча коротпойм. Мен өз кардарларым менен шакирттериме акыл эстүү шоппинг, сапаттуу инвестициялар тууралуу дайыма айтып келем. Сен бир кийим сатып алып, аны дайыма кийип, ошол эле учурда абдан абройлуу көрүнүшүңүз мүмкүн. Про разумный шопинг, про качественные вложения, инвестиции. То есть это когда вы купили, и эта вещь у вас работает в гардеробе, и вы всегда... Өз сырткы келбетиң менен башка адамдарга таасир бере аласың. Биздин кийимдер мына ушул талаптарга жооп берет. Мы можем управлять впечатлением других людей.
Понимаете? И вот эта одежда, она как раз вот отвечает. Менин кийимдеримди көргөн адамдар сөзсүз муну кайдан алдың деп кызыгат. Управлять впечатлением других людей, потому что люди будут смотреть, они будут интересовать, ой, а как это, а откуда это? Стилист Ольга Мушанова үй бүлөсү менен муз үстүндө бийлөөгө кызыгат. 2016 жылы Ольга өзүнө жана жакындарына муз үстүндө машыгуулар үчүн трикотаж костюмдарды сатып алган. Ага кийимдин сапаты менен баасынын айкалышуусу. Эң башкысы кооз трикотаж казакстандык өндүрүш экени жаккан. Кийимдер айрыкча спорт менен машыгууга өтө ыңгайлуу келип, Ольга бул брендтин туруктуу кардарына айланган. Ал бул жылдар аралыгында трикотаждын сапаты бир топ жогорулаганын айтат. Рост у них просто значительный. Ну, то есть я видела их на заре. Бул бренд жаңы калыптангандан бери кийимдердин сапаты абдан жогорулады. Достаточно большого количества времени. Дизайны дагы жогорку деңгээлге жетти. В качестве Мен ишмердүүлүгүмө байланыштуу кийим саткан дүкөндөрдү көп кыдырам, салыштыра турганда эле бар. много магазинов, производителей. Ну, то есть я связана постоянно с одеждой. И как бы мне есть чем сравнивать. И сейчас Бул бренд менен мурда тааныш болбосом дагы аны премиум брендтердин катарына киргизмекмин. бренд я с легкостью могла. Анткени кездемелердин сапаты абдан жогору. Потому что качество тканей. Ну, от тканей вообще многое зависит. Они используют очень дорогие натуральные ткани. Негизи кездемеден көп нерсе көз каранды. Булар абдан сапаттуу, кымбат баалуу табигый кездемелерди пайдаланышат. Отличает от других Бул бренд сапаты жагынан башкалардан айырмаланып турат. вот их какая-то вот стилистика. Вот это выглядит дорого, это выглядит дороже, чем Чындыгында ал наркынан бир топ жогору көрүнөт. здесь нет чего. Мында өтө ачык түстөр же сүрөттөр жок. Бирок түстөр сонун айкалышып кымбат көрүнөт. Он какой-то благородный, дорогой. Трикотаж брендке мүнөздүү артыкчылыктардын бири. Кездеменин уникалдуу ийкемдүүлүгү дене мүчөнү келишимдүү көрсөтүп, сонуна турат. Трикотаж кийимдер ар бир кыймылга ийкемдүү келип, активдүү жашоо образы үчүн абдан ыңгайлуу. Денеге жумшак, жагымдуу материал териге аба өткөрүп, кандай аба ырайы болбосун төп келет. Одной из категорий товара, который мы делаем, это вязаный трикотаж. Биз жасаган өнүмдөрдүн бири токулган трикотаж. Негизи трикотаждын эки түрү болот. Мына бул үлгүнү жаңы алдык. Кийинки сезонго ушундан кийимдерди тигебиз. Жиптин курамы жибек менен махер. Эл ичинде муну желе деп коюшат. Биринчи үлгү катары ушундай свитер тиктик. Мунун дагы жакшырта турган жерлери бар. Некоторые моменты, которые нам нужно, допустим, проработать. Мына мындай атайын щеткаларды жасап, кийим менен кошо кардарларга белекке беребиз. Чтобы наши женщины Бул кийимди этияттап тазалоо үчүн өтө зарыл нерсе. Трикотажды пайдаланууну дагы билүү керек. Мисалы, муну кийим илгичке илгенге болбойт. Бүктөп гана колдонууга болот. Жууганда дагы атайын баштыкка салып жуубаса болбойт. Да, туда можно жилетку, может быть, мы соберем образ. Давай из шапки. Ооба, жилетка кошсо болот. Балким баш кийим менен колгаптан белекке ылайыктуу образ чогултабыз. Мы это сможем сфотографировать. Как ты думаешь, Алин? Как мы это положим? Муну кантип сүрөткө тартса болот көрөлүчү. Алина, кандай дейсиң? Да? Вот. И Кандай койсок? Мына ушундай белек топтому болот. упаковку Жоолук жетишпей турганда, в целом. Таңгак менен чаптагыч берсеңер, жакшы эле болчутай го. Ну, наклейка там, да?
талдап, баарын баштан аяк эсептеп чыгып, так мерчемдөө бир аз убакыт брендтин негиздөөчүсү Мира Макашеванын жанында болуп, биз бул айым чындыгында күчтүү бизнес вумен жана стратегиялык лидер экенин ынандык. Анын ишкерлик сапаттары таң калтырат. Ал жөн гана алдына максат койбостон ага жетүүнүн жолдорун мыкты билет экен. Дал ушул нерсе брендтин кардарларын жеткиликтүү баадагы сапаттуу кийимдер менен камсыздап турат. Мы очень хорошо продаем платья, да, соответственно, хотим в этом году предложить широкий Биздин көйнөктөр абдан жакшы өтөт. платье. Быйыл дагы жазгы көйнөктөрдүн кеңири ассортиментин сунуштаганы турабыз. Это вот сразу не нравится, знаете, без рукавов. Мага бул жеңи жогу жаккан жок. Стесняются. Чоң аялдар жеңи кыска көйнөк кийгенден тартынышат. Всегда говорим, что, допустим, нечего стесняться, да. Ошондуктан жеңи жок кийимдин баарын четке кагабыз. Мына мунун жеңи жок болгонунун себеби бул үстүнө кыска жакет менен кетет. Поэтому все, что без рукавов, Мына бул көйнөктү мисалы чыгарганы турабыз, бирок ал бир аз башкачараак болот. коротенький жакет. Да, это мы сразу. Моюну жабык болуп, мына мындай болот. Ушундай түрдө ал биздин айымдарга жакшы жарашат. Либо мы сюда как бы доделаем рукав. Түсү болсо ачык кызыл түстө болмокчу. Но мы его запускаем в другом виде. Мы берем его, делаем горловину лодочка, и вот здесь вот так вот. Бул түстү тандоо менен биз бир аз тобокелдикке барганы турабыз. Больше, подойдет. Бирок баары эле агыш түстө боло бергени жарабайт. Немножко красный цвет, это немножко риск. Баары бир адамдын көңүлүн өзүнө бура турган ачык түстөр зарыл деп эсептейм. Ну, как бы я считаю, что нужно все равно какие-то. Мына бул көйнөк дагы мага жакты, бирок мунун дагы жеңи жок. Вот это тоже платье. Орто жаштагыларга муну кийген бир аз ыңгайсыз болот го дейм. Взрослые женщины, опять же, сложно им будет одевать эти вещи. Эти брюки, о которых вам рассказывала, да, у нас заняло примерно полгода. Мен жогоруда жакшы үлгүсүн табуу үчүн жарым жыл убакыт кетирдик деген шым мына ушул. Баланс между передним швом, Шымды кийгенде ал куп жарашып, жакшы отуруп, ыңгайлуу болушу керек. плюс подбор ткани. Мында кеземени дагы туура тандоо шарт. Мунун кеземесин карасаңыздар таптакыр бырышпайт. Алгач эле колго кармап текшерип көргөндө бырышпаса бизге жарайт деп тандап алабыз. Смотрите как, она почти не мятая. И вот мы думаем, что вот женщина, она с утра ее одела, и к вечеру, допустим, она будет опрятно выглядеть. Муну кийген айым Опять же, обращаем эртеден кечке иште жүрсө дагы тыкан, жашнакай көрүнөт. напряжение, естественно, трогаем. Чөнтөктөрү, топчулары кандай кылдат тигилген байкасаңыздар. Мына бул эки топчу ортодогу чыңалууну кармап турат. Потому что вот это Отурганда ичибиз чоңоюп чыгып калат эмеспи? Ошол учурда чыңалууну кармап турат булар. садится на животик. Калганы баары кнопка менен бекитилген. Напряжение. Дальше у нас все. Мына бул жөн эле кооздук эмес. Биздин кийимдердин ички бети дагы тыкан, жашнакай болуп тигилген. Это тем, что внутренность наших изделий одинаково красиво. Бул кийимдин сапатын жогорулатып, узак убакыт кызмат кылуусуна шарт түзөт. Аккуратно. Это делается для того, чтобы, почему, видите, все закрывается. Это делается для того, чтобы увеличить износостойкость ваших изделий. Бул казакстандык брендтин негиздөөчүсүн ишкердик жөндөмдөрү гана өзгөчөлөнтпөйт. Ар бир чечими жана иш аракеттери кардарларга болгон чыныгы сүйүүгө негизделгенин баамдаганыңда анын лидерлиги сен үчүн эргүү булагына айланат. Мындай чыдамкайлык жана берилүү бүтүндөй ишмердүүлүгү менен айкалышып, кардарлар үчүн өзгөчө тажрыйбага айланат. Мындагы ар бир деталь колдонуучуга болгон камкордукту чагылдырып турат. Это швейная машинка моей бабушки. Наша бабушка... Мына бул тайенемдин кол машинеси болчу. Тайенем өзү тикмечи эле. Апам Алматы облусунун Узунагач айылынан болот. И бабушка наша шила. Биздин кийимдерибиздин баарын ошол тайенем тигип берер эле. Я приезжала к ней на лето, она мне Жайында эс алууга барганда кандай көйнөк тигип берейин деп, ар кандай канаты менен дагы башка деп ойлоп таап тигип берчү. мне это всё шила. Она сшила мне платье и мои... Курчагымдын көйнөктөрүн дагы тиктирчүмүн. Ошол тайенемдин тигүүчү машинесин өзүмө алып келип алгам. Притаскивали, я решила еще оставить ее себе. Брендти жаңы негиздеп жатканда айымдарга сапаттуу, жарашыктуу, стилдүү жана ыңгайлуу кийимдерди сунуштоо максаты коюлган. 10 жыл өткөндөн кийин бул максат толук кандуу ишке ашырылды деп ишенимдүү айтууга болот. Кийимдер жогорку сапат менен катар эле көптөгөн айымдардын күнүмдүк турмушунун ажырагыс бир бөлүгүнө айланды.